Салам достор, эфирде Кызык кино каналы. Бүгүн Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны байланыштырган Айбек менен Бека тууралуу кинонун экинчи бөлүгүн улантабыз. Баштаардан мурда биздин каналга катталып, коңгуроочону баса кетүүнү унутпаңыздар. Ошондо гана биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыздар. Биз баштайбыз. Окуя Түштүк Кореядан Америкага качып келген наркотика боюнча чоң бир мафияны туткунга алып жаткан кадрлар менен башталат. Адатыбыз боюнча мафияны Нурдин деп атап коелу. Нурдинди туткундагандан кийин аны келишим боюнча Айбек суроого тартат. Бирок аны туткундаган детектив аны өзү сурамжылагысы келип чуу чыгарат. Ошол кезде командир келип арачалайт жана жогоруда келишим боюнча Нурдинди Түндүк Кореяга кайтаруу үчүн аэропортко чейин алып барышмак. Ошондуктан көп созбой жолго чыгышат. Нурдинди алып кетүү үчүн Айбек менен дагы бир детектив келген эле. Ал экөө ака-укадай жакын болгон үчүн кобурашып келе жаткан. Капысынан мафиялардын адамдары башчысын куткаруу үчүн чабуул жасашат. Эмне болгонун түшүнө электе милициялардын көбүн өлтүрүп, Нурдинди да бошотууга жетишет. Айбек да карап турбайт. Укасы менен алардын бир топ адамдарын өтүрүшөт. Жана эми колго түшүрдүк деп ойлошкондо бомба коюп үлгүрүп, жер кубуру аркылуу качууга жетишет. Ошол бомбадан жанагы инисиндей болгон детектив каза болот. Нурдин болсо кычагансып Түштүк Кореяга качкан эле. Анын артынан Америкада Айбектер да издөөгө түшүшөт. Себеби Нурдинди мыйзамсыз наркотика саткандыктан өтө чоң суммада акча бар эле. Эгер аны америкалыктардан мурда табышса, Түндүк Кореяда болуп жаткан ачарчылыктан кутулуша алмак. Бул жолу да биринчи бөлүмдөгүдөй делегация аркылуу барып, белгилүү убакыт аралыгында табыш керек эле. Бул учурда Бека мурдакыдай чоң кылмышты колго түшүрөр кезде кандайдыр бир тоскоолдук, ооматсыздык болуп, кайра кылмышкерди колдон чыгарып жүргөн эле. Беканы мурда Айбек менен чогуу иштешкени үчүн бул жолу да кайра Айбектен маалымат алуу үчүн кайра кошуп коюшат. Мурда алар алгач жолугуп чайканага барып чай ичишкенде Айбек карап отурган эле. Бул жолу Айбек карап отурбай тамакты копурат. Калп эле теманы айландырып, бул жолу эмнеге келгенин сураганда, аны тыңшап отурганын билип коет. Бирок эмне максатта келгенин айтпаса да, Нурдин саткан наркотиканын сүрөтүн көрсөтүп, ушуну сатып жаткан адамдарды издеш керек экенин айтат. А дегенде интернеттен жана жабык сайттар аркылуу таап алышат жана жалгандан буйртма берип, жеткизип келген адам аркылуу алардын жерин табышат. Аларга милициядан экенин айтышса да, того түшпөгөнү үчүн Айбек баарынын сазайын берет. Бул жолу ажаткана кагазын эмес, чымын өлтүргүчтү пайдаланат. Көрсө тек гана алар жеткизип берүү менен алек болушмак экен. Ошол кезде аларга товар берген адамдар акчаларын алып келип калышат. Уландысын айтуудан мурда каналыбызга катталып, коңгуроону басып коюңуздарды дагы бир жолу эскертебиз. Ошондо гана биздин видеолорду алгачкылардан болуп көрө аласыздар. Аларды туталы десе, качуу боюнча сертификаттары бар экен. Бирок баары бир бирөөсүн гана тутууга жетишет. Кечинде үйүнө келгенде мынандай кызыктар болот. Эртеси жанагы тутушкан адам өзүнө келгенин угуп, ооруканага барышат. Ал жактан Америкадагы Айбек менен кырылган детектив жүргөн эле. Бул жолу документ боюнча америкалык детектив сурамжылоосу керек эле. Ошон үчүн Айбек менен Бека башка жолдорун караштырып, бир жоголгон портер аркылуу издерин таап, эски зданияга келишет. Бул учурда жанагы ооруканадагы адам да ал жерден качып Бекалар турган зданияга келет. Артынан жанагы америкалыктар кууп келишет. Көрсө Нурдин бомба коюп, ал жерден эчак эле качып кеткен экен. Жанагы ооруканадан качып келген адам башчысын кеткенин билгенден кийин ошол бомбаны жардырып жиберет. Олжодон Айбек да, Бека да америкалыкта кургалган үчүн башында бири-бирин күнөөлөп, кийинчерээк бири-бирлерине жашырган сырларын айтышып, жумушту бирге жасашмак болушат. Кечинде үйгө келгенде Беканын балдызы Айбекке көзүн сүзүп жүрүп, америкалыкты көрүп, сүзгөн көзүн ал жака бура баштайт. Айбек да аны жактырып калган көрүнөт. Америкалыктан кызганычын жашырбайт. Эртеси Нурдинге жасалма паспорт жасап берген адамды табыш үчүн ишке киришет. Себеби аны тапса мафияны табуу оңойго турмак. Бир күн кечке күтүп жатып, акыры аны да колго алышат. Андан коркутуп атып, Нурдиндин жеке номерин алышат. Ошол номер аркылуу анын бир түнкү клубка келгенин билип, 3 детектив жана Беканын балдызы болуп ошол жерге барышат. Балдызы адамдарды алактатса, калгандар Нурдинди тутушмак эле. Баары пландагыдай болгон жок. Себеби Айбек бир нерсени жашырып жаткандай эле. Эмнени жашырып жаткан экен? Сизге да кызыкпы? Азыр билебиз. Бека жумушчу кийимин кийип, Нурдиндер отурган комнатага сервис алып барганда, ал жерде кокусунан атышма башталып, Айбектерди жардамга чакырат. Ошол кезде Айбек америкалыкты бир бөлмөгө камап коюп, андан кийин Бекага жардамга барат. Ошол кезде жарадар адамдардын бирөө ага бир нерселерди айтып жаткан. Нурдин ошентип качууга түшөт. Айеке болсо мергенчилиги менен машинаны оодарып жиберет. Беканы да машинага наручник менен байлап, мафияны да артынан барып тутуп, наручник менен аны да өзүнө байлайт жана баары аны саткын деп ойлоп калганда, Түндүк Кореядан келген делегация өкүлү
экенин айтып өздөрүнүн элчилигине алып барыштарын суранат. Достор, баары башкача бүтүш керек эле деп ойлоп жатсаңыздар, ооба ошондой эле. Кинонун эң кызык жери эми башталат. Айбек жанын Жаппарга берип мамлекет үчүн иштегени менен көрсө бардык операциянын башында генералы турган экен. Бул нерсени ал генералы менен кол алышып жатканда байкап калат жана ал америкалык шеригине кабар берет. Ал ишенбегенсип телефонду өчүрүп коет. Артынан эле анын да командири чалып байкоосуздан бир сөздү айтып алып, Айбектин сөздөрү чындыкпы деп ойлоп жатканда артынан бирөө кол салат. Андан эптеп кутулгандан кийин телефонуна караса, Беканын үй бүлөсүнүн сүрөттөрү турган эле. Ал дароо түшүнүп жардамга чуркайт. Бул учурда Бека үй бүлөсүн куткаруу үчүн мафиялын адамдарын Түндүк Кореянын элчилигинин зданиясына кирүүгө жардам берип жаткан. Алар болсо мафия жараткан наркотиканын жаңы түрүн бүткүл шаарга чача турган бомба орнотушат. Бул учурда жанагы генерал баарын алдадым, акчалар мага өтөт деп ойлонуп жатканда Нурдиндин запастагы аскерлери келип аны куткарат. Айбек да бул учурда ошол жерде пайда болуп, атышма башталып кетет. Бека да эптеп алардан кутулуп Айбектин жанына келет. Айбек жанагы бомбаны токтотуу максатында айнек жуугучтардын кранына чыгып жогору чыкмак болот. Нурдин да тырмыш экен, артынан калбай ээрчип алат. Бека ошол жерде калып калгандарды тынчтат. Айбек менен Нурдин жогору чыгып алып, кыян-чыян мушташат. Көрсө Нурдин Айбектин мурдакы капитаны болгон экен. Алар мушташып жатканда Бека да жогору чыгат да жанагы бомбаны токтотуу менен алек болот. Көрсө бомбаны токтотуу үчүн ачкыч керек экен эле. Ал болсо Нурдинде эле. Ачкычты бербеш үчүн ал ошол жерден өзүн таштайт. Баары эми бүттү деп ойлоп жатышканда астынан дрон менен ачкычты жогоруга жеткизет. Айбек соңку 3 минутта калганда бомбаны токтотуп үлгүрөт. Мына достор, кино эми соңуна жетти. Биздин каналга тиркелдиңиз деген ойдомун.